бас газовый менен ма ок тийип калды. Мама, блин, искраған әке, искран табайлы. Мама, басчи. Фуй, мен мамам жаман эр жүрөк кене. Ма, басчы. Эчтеке кылбайт деп куткарчы жигиттер. Искраган эке. Каршы эшектер жыргап атканын күлүп, элдер качкан. Көрсін елдер. Қарачы газовый мен атып мама басчы. Бұл жерде аял болып, сіз не тұрасыз? Қорық болсаң деле басшы алысырақ. Емеккенде басшы. Елдің бары көрдік, бұл жерде пресса бары тартып отатқаны. Искраған әкен, искран тауышты. Ма, номер чеккен искраған. Айвандар. Мама, басчы дейін. Мама, мен сен қия албай, кетіп бай. Алло, Искра? Неге батеңе ушул армияны таштабайт, өзүнүн элин таштайт, өз армиясын. Өзүнүн элине таштайт, өз армиясын. Өзүнүн ошо таш менен соккан курдук кайда кеткен, мен бургайм, ошону айтсам, баарыңыздын зачем мне болсоң? Таш менен таш экен. Капаңызды кетириңиз. Тышак керек. Ма, қайқа? Ой, вообще, малыл адамдарға малдайлы мамиле қылып қалышыптыр. Вообще уят жоқ. Бүт елге жалақаларын келтіріп, бүт барына ұсындай қылып атат, қары картаңдарға қарабастан. Мұндай бийликти бізде мына шайлоо келтат. Ушуга окшогон шайлоодо, ушуларга окшогондорду шайлабашыбыз керек. Бул акымактарды жок кылыш керек. Биз адамдар малдай эле экенбиз, Киевскийдебиз, биз площадьтын үстүндө Эльбирс жактабыз. Ма, кайка баратасыз? Аябай тура эмес кылышты. Канча деген 10 миңден ашык адам. Ошол жерде рабочий күнү канча деген адам ошол жакта иштеп жүрөт. Ошого окшогон адамдар биз эле шайлайбыз. Сооронбай Шарипович өзү эл алдына чыгып,
эл аны жеп албайт болчу. Тынчтык митингге болгондон кийин болгон элдин алдына чыгып сүйлөп койсо ошо сыйлаштык болмок да. Элди адам катары да баалап коюшкан жок. Малдан жаман кылышты, газовый баллон менен атып, ар нерсе жардырып, суу менен чачып, суу менен нары жакта милициялар болсо күлүп шылдыңдап элдер качкангачы ушундай мамиле жасашкандан кийин биз кыргыздар өлүп эле калайлы. Чын намыс деген болуш керек. Ушу 120 ушу бийликтеги адамдарга алыбыз жетпей, ушунча деген адам кор болуп, жем болуп, мага азыр менин күйгөнүм азыр элге да, мен ушака случайно эле келгем. Бул Мадинага келип, случайно акча үчүн эч ким чыккан жок. Биякта бирөөгө бирөө 1 сом берген жок. Бүтүндөй элди, бүтүндөй жерди ушундай иттей мамиле кылгандары бул туура эмес. Мындай жакшылык кылсаң сооп аласың дейт, жамандык кылсаң жооп аласың дейт. Кандай болуп келген бийлик ошондой болуп кетет. Кыргыз элим чыдамдуу, сабырдуу, бирок бир күлкүсү өткөрбөйт ба, атып атат. Газовый баллон. Ооба, газовый баллондорду монтип атат. Мына жумуштан чыккандар ушул жерден кете албай турушат. Акча эч ким берген жок. Үйлөр жүзүнө такташ керек. Болор бул акмакчылык. Митингге чыккан акмактарды деп мындай мен сөрөйлөр сүйлөп атат го, кыргыз деп чыккан эр жүрөктөр силерге окшоп эфирдин артында туруп алып көттөрүн кысып, коркуп жатып алып сүйлөгөн билгендер эмес, ушака төшүн тозуп кыргызмын деп келгендер. Оозуңарга карап сүйлөп эле, биякта эч кимге эч кандай акча берилген жок. Кыргыз тарап Кытайга жем болуп, силерде туш тараптан Баткенде жер талаш болуп адам өлүп атса, кыргыз үчүн күйүп чыккан элдерге ушу 50 сом салып койгулачы, мага балама леченияга, өзүмө леченияга деп зар болуп калгыла, сага окшогон акмактар. Силерге окшогон акмактар. Отуруп алып туруп ар кандайды жазасыңар. Фархат көтүңдү гана ысчы. Көкени качырышты да. Мен урачы качырышты десем. Каргыш капкачка дейсиңдер, силерге окшогондор 87-жылкы эле экенсиң. Балдарыңдын келечеги үчүн чыкпайт белең ушул жерге. Анан туруп туруп Тажикстандан бизди атып кетти, чегараны талашады, чечип бергиле. Кайсы бийлик чечип берди? Канча жол чегара боюнча элдер өлүп кетти, я. Канча жап-жаш аскерлер өлүп кетти. Кана кайсы бийлик? Бияка ушул элдин баары, эл толкуп, ушул элдин баары бүт ушул маселе боюнча чыкканда эфир артында туруп балдан сүйлөп атасыңар. Өз башыма келсе, мен өзүмө жооп берем. Ушактагы адамдар канча аксакалдар, элечек кийген энелер кандай болуп атат. Ылдый жакта экен, Алматы парк жакта. Прессалар жүрөт, канчалаган адамдар жүрөт. Бирке кандай гана элди мындай жалгыз эле сен Москвадасыңбы, Россиядасыңбы, сени бирөө мындай эле күлүп койсо сага или бир эле басынтып койсо кандай ызаланып жаман болосуң. Ошондой эле бүткүл кыргыз элди бийлик тебелеп-тепсеп мындай газ менен уландырып адамдарды, элдер ушу улуу адамдар качса, ошакта жаш мого окшогон милициялар күлүп, кана атсынчы, арзу келбейсиңби? Сага окшогондор ал жакта отуруп эле сүйлөй берсин. Сага окшогондор сүйлөй берет, колунан бок келбейт. Кыргызстандын көйгөйүн чыгып болсо да мен силерге жеткирип атам.
Кыргыз ТВ болгондон кийин менде ушунча подписчик болгондон кийин Кыргызстандын көйгөйүн ушактан мен силерге көрсөтүп атам. Силер мигрант болуп каякта гана жатпагыла, каякта гана жүрбөгүлө биздин белгиле. Мондай элдер жүрөт. Митингди мен уюштурган жокмун, митинг болуп атыптыр. Бирок болуп аткан жерде эл чогулуп, эл толкугандан кийин ушунча элге күйүп, канча деген аксакал, байкели, аталар жана дем ала албай жерге кулап калып атышты. Сууга зар болуп, ушундайларды көрүп туруп, эмнеге бийлик аткыла деп команда берет деп менин жиним келген ушул. Бас. Неге аткыла деп команда берет деп атам мен. Эмнеге андай кылышат? Бас өтөбүз. Элди күлөгөн жокмун мен. Түз эфирге чыгып атат, болуп атат түз эфир. Азаттык тартып атат. Элдик медиа ала тоо бүт барында түз эфирде жүрөт. Сен деле шайлагансың да турабы, сен апаң деле шайлаганда. Жалгыз жетим детдомский эмессиң го. Сен туугандарың деле шайлаганда. Кудайга шүгүр, Кыргыздын уругу көп, ата теги көп адамбыз. Сен шайлабасаң сен